Москва шаарынын тургундары Казакстан границага чыгып келүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Путин Өзбекстандан келген мигранттарга татыктуу шарттарды түзүп берүүнү убада кылды. Орусиянын президенти Владимир Путин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Москва өзбек мигранттарына татыктуу иштөө шарттарын камсыз кылуу үчүн бардык аракеттерди көрүп жатканын билдирди. Орус бийлиги биз менен иштеген өзбекстандык жарандарга татыктуу эмгек шарттарын жана социалдык коргоону камсыз кылуу үчүн бардык зарыл нерселерди жасап жатат жана жасайт. Биз өзбек бийлиги менен миграциялык досьенин бардык актуалдуу маселелери боюнча өз ара аракеттенүүнү улантабыз, деди Путин маалымат жыйынында. Президент Орусияда Өзбекстандын 1 миллиондон ашык жараны жашап жатат жана иштеп жатканын тактады. Алар курулуш, турак жай, коммуналдык, чарба жана транспорт логистика тармагына өнүктүрүүгө чоң салым кошуп жатканын белгиледи. Владимир Путин Шавкат Мирзиёевдин чакыруусу менен 26-27 майда мамлекеттик сапар менен Өзбекстанда болчу. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында мамлекет башчылары биргелешкен билдирүү жасашты. Анда Орусия менен Өзбекстандан чет элдик жумушчуларга татыктуу иштөө шарттарын камсыз кылуу үчүн эффективдүү механизмдердин зарылдыгын белгилешкен. Жапайы кайман аттуу жаран Өзбекстанга баңгизат киргизүүгө шектелип кармалды. Өзбекстанга мыйзамсыз баңгизат ташууну уюштурган шектүү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстандан Өзбекстанга баңгизат киргизүү менен алектенген уюшкан топтун мүчөлөрүн кармоо боюнча жүргүзүлгөн иштердин алкагында аткезчилик каналды уюштурган жаран аныкталган. Аталган факты баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары мурда соттолгон. Кылмыш чөйрөсүндө Жапайы деген кайман аты менен белгилүү 1978 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Операциянын жүрүшүндө 16117 килограмм кашиш баңгизат алынып, кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылууда деп айтылат маалыматта. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Иран Орусияга жаңы КМ-5 авиа бомбаларын жеткирди. Аскердик эксперт Юлиан Рёбке дүйшөмбү күнү 27 майда Байлд басылмасына билдиргендей, Иран биринчи жолу Орусияга Украинанын аймагына соккуруу үчүн акыркы аба бомбаларын берди. Анын айтымында 26 майда Орусиянын Курск аймагына кулап түшкөн ирандык Кодс Махаджир 6 учкутсуз учагынын бортунда акыркы ирандык КМ-5 авиа бомбалары болгон. Болжолдуу түрдө учкутсуз учак Суму аймагына чабуул жасашы керек болчу. Кадрларга караганда учкутсуз учакта Орус армиясы Украина менен болгон согушта мурда колдонбогон КМ-5 авиа бомбалары болгон. BBC News билгилегендей, КМ-5 аба бомбасынын жарыяланган учуу аралыгы 40 чакырымга чейин, ал эми минималдуу операциялык бийиктиги 3 чакырымга жакын. Иранда ал 2019 жылдын августунда ишке киргизилген. Репке КМ-5 аба бомбасынын колдонулушу Иран менен Орусиянын ортосундагы аскердик кызматташтыктын жаңы деңгээлин көрсөтөт деп эсептейт. Булак Супер Кежи. Кыргызстаныбыздын чегарасы бекем болсун. Жапаров чегарачыларды кесиптик майрамы менен куттуктады. Президент Садыр Жапаров бүгүн 28 майда чегарачыларды Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдык мааракеси менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосунда төмөнкүдөй айтылат. Урматтуу чегарачылар жана чегара кызматынын ардагерлери, сиздерди бүгүнкү чегарачылар күнү жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктаймын.
болгон. Сиздер чек ара кызматы түзүлгөндөн бери өлкөбүздүн коопсуздугун камсыз кылып көрсөткөн эрдигиңиздер эгемен Кыргызстаныбыздын тарых барактарында таасын жазылып калды. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү ар кандай жаңы чакырыктар менен коркунучтарга туш болуп жаткан кыйчалыш учурда чек ара кызматынын ролу болуп көрбөгөндөй мааниге ээ болууда. Өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылуу, талыкпай эмгектенүүнү, аскерий билимди жана күжүрмөндүк деңгээлди такай жогорулатып турууну, чыдамкайлыкты эң татаал шартта ыкчам жана туура чечим кабыл алууну талап кылат. Ушул өңүттө биздин чек арачыларыбыз эл аралык аренада кесипкөйлүктү жана эрктүүлүктү көрсөтүп жатканы сыймыктандырат. Биргелешкен машыгууларга катышуу жана башка өлкөлөрдөн келген кесиптештер менен тажрыйба алмашуу чек ара кызматыбыздын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга, эл аралык кызматташтыкты жана аймактагы коопсуздукту чыңдоого жардам берет. Биз чек ара кызматынын потенциалынын жогорулашы өлкөбүздөгү коопсуздуктун жана туруктуулуктун ачкычы экенин жакшы түшүнөбүз. Учурда мамлекет тарабынан чек ара кызматынын шарттарын жакшыртууга, алардын кесиптик деңгээлин жогорулатууга жана заманбап техникалар менен камсыздоого бардык аракеттер көрүлүүдө. Чек ара инфратүзүмүн модернизациялоо, жаңы технологияларды киргизүү, аскер кызматкерлеринин турмуш шартын социалдык жактан камсыздоону жакшыртуу иштери улантылууда. Урматтуу мекендештер, чек арачы жоопкерлерибиздин ата мекенине кан жанын аябай берилүү менен ак кызмат көрсөткөнү өлкөбүздүн бардык жарандар үчүн үлгү болуп эсептелет. Чек араны кайтаруу жөн эле кесип эмес, мекенди көздүн карегиндей коргоого арналган ыйык милдет. Бул кесипти тандап алгандардын баары өз мойнуна жүктөлгөн жоопкерчиликти жакшы түшүнөт. Алар келечек муундардын өз мекенин бекем сүйүүгө, ага берилүү менен кызмат өтөөгө тарбиялануусуна ар дайым үлгү боло алышат. Бул маанилүү күнү. Мекенибиздин чек арасын коргоодо өз өмүрүн берген бардык жарандарыбыздын жаркын элесин таазим этүү менен эскеребиз. Алардын этеги эч качан унутулбайт, элибиздин жүрөгүндө түбөлүк жашайт. Чек арачы ардагерлерибиздин узак жылдар топтогон мол тажрыйбасы, терең кесипкөйлүк билими, кылган кынтыксыз кызматы мекен чегинде турган чек арачылардын баарына баа жеткис сабак. Ошондуктан ардагерлерибизге да чоң ыраазычылык билдирем. Чек арачылар албетте мамлекеттин колдоосунда, жалпы коомчулуктун көзөмөлүндө жана эл журттун сый урматында. Ошентсе да алардын өзгөчө кесибине, күнү түнү кылган кызматына күйүп ышып, кайгы менен кубанычын тең бөлүшкөн үй бүлөсү, уул кыздары да өзгөчө ыраазычылыкка татыктуу. Сиздердин мындай колдооңуздар эл үмүт арткан чек арачы жигиттерибиздин ант берип өтөп жаткан аскердик кызматына чоң дем күч берет. Урматтуу чек арачылар, ары жооптуу, ары ардактуу кызматыңыздардын ар бир мүнөтү тынч болсун. Мамлекетибиздин, эл журтубуздун, үй бүлөңүздөрдүн колдоосу ар дайым эрдиктерге шыктандырсын. Ант берүү менен тандаган кесибиңиздер, багыт алган жолуңуздар менен ар дайым сыймыктаныңыздар. Көкүрөгүңүздөрдө мекенчилдик сезими өчпөсүн. Айкөл Манастын урпагыбыз деген ураан кетпесин. Кыргызстаныбыздын чек арасы бекем болуп, мамлекетибизде дайыма тынчтык өкүм сүрсүн. Күнөстүү өлкөбүз өнүгүү жолунан тайбасын. Булак, Назар Ньюс KG. Россия. НАТО Россияга өзөктүк чабуул коюу боюнча сценарийлерди карап жатат. НАТО Россиянын аймагында өзөктүк чабуул коюу боюнча сценарийлерди карап машыгып жатат. Бул туурасында ФСБнын чек ара кызматынын жетекчиси, директордун орун басары, армиянын генералы Владимир Кулишев РИА Новостиге айтып берген. Россиянын чек арачыларынын жака белинде НАТОнун чалгындоосу активдешип, ыкчам согуштук даярдыктар боюнча иш-чаралар арбыды. Анда Россия Федерациясына каршы согуштук аракеттердин биздин аймактарга өзөктүк чабуул коюунун сценарийлери каралып жатыгып жатышат деген ал. Маектеш мындай кырдаал чектерди кайтаруу жана коргоо боюнча адекваттуу чараларды талап кыларын белгилеген. Мурдараак НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг Россиянын аймагындагы аскердик буталарга чабуул койгонго Украинанын акысы бардыгын айткан. Ал бир катар союздаштар соккуруу боюнча тиешелүү чектөөлөр жоюлгандыгын кошумчалаган. Столтенбергдин пикиринде башка чектөөлөрдү да алууга мезгил жетти. Дмитрий Песков Известия басылмасына берген маегинде НАТО бул жаатта кырдаалды ырбатып, аскердик эйфорияга алдырып жатканын белгилеген. РФтин Тышкы иштер министрлигинин башчысы Сергей Лавров Столтенбергдин айткандарына комментарий берип жатып, башкы катчы ыйгарым укуктарын ашыра баалап алганын айткан. Батыш саясатчыларынын согуштук маанайдагы билдирүүлөрүнүн фонунда президент Владимир Путиндин тапшырмасы менен Россиянын түштүк аскердик округунда ракеталык машыгуулар башталды. Анда стратегиялык эмес өзөктүк куралдарды колдонууга жатыгып жатышат. Булак, Спутник KG.